Аруке Ошмуда билим алат. Учурда дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин 1-курсунун студенти. Ноябрдын 4-бейшембесинде Америка Кошмо Штаттарда белгиленүүчү түшүм күнүнө уюштурулган түрдүү тамак аш жарманкесинде Аруке улуттук азыктарды сатыкка койду. Каарманыбыз бул түшүм күнүнө арналган жарманкеге бир жума даярданып, көргөзмөдө студенттер тамак аштарды, таттууларды колдоо жасаганын айтты. Бул майрамда азыркы кезде бул жерде скидка да жүрүп атат, то есть арзандатуулар. Көрүп турганыңыздардай эле бардыгы колдо жасалган нерселер, буюм бардыгы. Жана ошондой эле негизги нерсе бул жерде компоттор да бар, домашний, анан чалап дагы бар. Азыктар университеттин студенттери жана окутуучулары тарабынан даярдалган. Уюштуруучулардын айтымында жарманкеден түшкөн каражат жардамга муктож үй бүлөлөргө жана боорукер үйүнө жардам катары берилет. Себеби биз студенттерди окутуу менен эле бирге тарбиялоо максатында ушул иш-чараны уюштуруп жатабыз. Андан сырткары студенттер негизи бул иш-чаранын темасы Thanksgiving Day. Биздин кыргыз маданиятындагы эквиваленти бул түшүм майрамы. Жарманкенин алкагында түрдүү кийимдер көргөзмөсү өттү. Студенттер өз колу менен жалбырактан, түстүү кагаздардан жасаган кийимдерин конокторго жана жалпы студенттерге баяндап айтып беришти. Иш-чара англис, орус, кыргыз тилиндеги ыр бийлер менен коштолду. 70 жылдык тарыхы бар дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети университеттин алдыңкы билим берүү борборлорунун бири. Аталган факультет англис, немис, француз тилинен мугалимдик жана котормо адистиктерди даярдайт. Мерим Айтмаматова, Баяман Кенчебай уулу, Ошмо жаңылыктары.